Бүгүн 20 апрелде Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде Кыргыз мамлекетинин маданий көптүрдүүлүгү Досторума мейманга деген аталыш менен 6-чы билим фестивалы башталды. Фестиваль Роза Отунбаеванын демилгеси тарабынан өткөрүлдү. Экс-президент Роза Отунбаева өзү ачылышында сөз сүйлөп, ар башка улуттун маданияты чагылдырылган көргөзмөлөргө коноктор менен бирге экскурсия жасады. Я полагаю, что для школьников, которые пришли сегодня на этот фестиваль, это было очень интересно, это было зазывающе. Они задумаются, куда идти и на какой факультет поступать. Одним словом, наши фестивали, они соединяют студентов, родителей, педагогов, заставляют задуматься, встряхнуться, потому что образование сегодня оно на всю жизнь. Дай бог, в один день этот университет начнет подготовку и взрослых, тех, которые хотят продолжать свое образование. Такие университеты должны думать и о школьниках, уже подготавливать, подтягивать к себе. Фондтон сырткары Бишкек шаарынын мэриясы, ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз мамлекетинин улуттук комиссиясы жана Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети менен биргеликте уюштурулган бул иш-чарага окуучулар, студенттер, мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Мынакей бүгүн 20 апрелде билим фестивалынын 1-күнү өтүп жатат. Жалпы жонунан 5000ден ашуун окуучулар келип атат. Быйыл ушул фестиваль 6-чы ирет өтүп жатат. Фестивалдын темасы быйыл ушул маданий көптүрдүүлүк Досторума мейманга деп аталат. Ушул БГУда факультеттер өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп атат. Кайсы багытта окутушат, кайсы тилдерди үйрөтөт. Окуучулар үчүн бир чоң эшик ачылды да, мүмкүнчүлүк ачылды. Ушул жерден фестивалдын 1-күнү ушул жерден өтүп жатат. Анан ар бир окуучу ушул жерден өзүнө керектүү келечекте кесибин тандай алат. Ушул фестивалдын максаты ушул балдарга кенен келечек ачуу. Фестивалдын 1-күнү Бишкек гуманитардык университетинде ар улуттун маданияты чагылдырган көргөзмөлөргө экскурсия маалында кесип тандоо алдында турган мектеп окуучулары университеттин ар бир факультети менен тааныша алышты. Фестиваль 2 күнгө бөлүнгөн. 1-күн бүгүн болсо, 2-күнү 19 майда филармонияда өткөрүлөт. 19 май күнү концерт, дүйнө элдеринин бийлери, мектеп окуучуларын дүйнөнүн ар башка тилдериндеги саламдашуу сөздөрүнө үйрөтүү жана студенттердин дебаттары болот.